Достор, өткөн сабактарда маалымат типтери деген тема менен теориядан таанышып алгандан кийин келиңиздер азыр практикада, башкача айтканда код редакторунда кайсы бир мисалдардын жардамы менен теманы кененирээк түшүнүп өтөлүк. Аны баштаардан мурда достор келгиле ушул буга чейинки жазылган кодду комментарийге алып, аны конспект катары калтырып коелук. Ал үчүн келгиле бир аз өйдөгө скролл кылабыз дагы. Ушул жерде мен мисалы 17-сапта бэкслэш звездочка менен ушундай көп саптуу комментарийлерди калтырып өтүптүрмүн. Эми келгиле ушуну бардык кодду камтыгандай кылып аныктап өтөлүк. Ал үчүн ошол бэкслэш жана звездочка же болбосо жылдызча эки белгисин экинчи сапка коем дагы. Анан 22-саптагы саптагы жылдызча бэкслэш белгисин кайра алып туруп, кодубуздун эң аягына алып барып туруп сактай турган болсом, биздин буга чейинки жазган коддордун бардыгы комментарийге алынып калды. Мунун бардыгы достор сиздерге кийинки убакытка конспект катары колдонсоңуздар болот ушул нерселердин бардыгын. Эми келгиле биздин темабызга өтөлүк. Темабыздын аталышынын англис тилиндеги мааниси data types. Келгиле жанына дагы маалымат тиби деп кыргызча атап коелук силерге конспект кылып. Эми бул жакта достор негизинен маалымат түрлөрү деген аталыш адабий тилдин эрежелерине бир аз жакыныраак болгондур, бирок мен бул жакта атайлап маалымат типтери деген аталышты көбүрөөк колдоном, анткени ошол орус тилдүү же болбосо англис тилдүү терминологияга канчалык окшош болсо, сиздер кийин Google'дан кошумча маалымат издегенде кыйналбайсыздар. Ошондуктан мен бул жакта көбүнчө маалымат типтери деген сөздү колдоном. Буга чейин достор биз айтып өттүк, JavaScript'те 8 маалымат типтери бар экен, алардын 7 жөнөкөй түрдө экен, анан алардын эң биринчидеп биз мунун number деген санды туюнткан маалымат типин карап өткөнбүз. Келгиле азыр ошондон баштайлык. Бул жерге конспект кылып number деп жазам дагы достор. Жана анын которулушун түбүнө жазып койдум кыргызча. Келгиле мен азыр 53-сапта кайсы бир number тибиндеги өзгөрмөнү аныктап өтөйүн. Ал үчүн sum number же болбосо кайсы бир сан деген өзгөрмөнүн аталышын таңдадым. Ал жака мен 14 деген сандын маанисин берип өттүм. Анан достор дагы келгиле башка бир сандын мисалын жазып өтөлүк 54-сапта. Биз 54-сапта экинчи another number же болбосо башка номер деген жаңы өзгөрмөнү аныктап, ага ондук бөлчөктөгү санды аныктап өттүк. Башкача айтканда достор, биз мурун айткандай эле number тибиндеги өзгөрмөгө биз кайсы бир бүтүн сандарды терс же оң сандарды аныктасак болот экен, же болбосо ондук бөлчөктүү сандарды аныктап өтсөк болот экен. Анан биз ушул сандарды аныктап алгандан кийин биз алардын колдонуп кайсы бир математикалык операцияларды аткарсак болот экен. Мисалы келгиле азыр кайра үчүнчү дагы бир жаңы өзгөрмөнү аныктап келгиле ал жака ошол sum number жана another number'дын маанилеринин суммасын сактап өтөлүк. Аны үчүн төмөндөгүдөй кодду жазам достор. Жаңы өзгөрмөнүн аталышын мен sum of two numbers деп таңдап алдым. Башкача айтканда эки сандын суммасы дегенди билдирет достор. Анан бул жака мен sum number plus another number деп туруп жазам дагы достор. Анан келгиле 56-сапта console log менен ушул сумманын маанисин чыгаралык. Аны үчүн sum of numbers деп туруп жазам дагы. Кодубузду сактап туруп браузерди жаңылай турган болсом, көрдүңүздөрбү, 56-сапта биз 29,6 деген маанини көрүп жатабыз. Башкача айтканда достор, биз айтып өткөндөй эле number бул кайсы бир бүтүн сандарды жана ондук бөлчөктөрдү өзүнө камтый алат экен. Бул жакта азыр биз оң сандар менен гана иштеп атабыз. Бул жакта ошол терс сандарды колдонсок болот экен. Анан биз алардын өзгөрмөлөрдүн маанилерин колдонуп, мисалы кошуу сыяктуу операцияларды аткарып, аны дагы башка үчүнчү бир өзгөрмөгө сактай турсак болот экен. Эми достор, кайсы бир ондук бөлчөк же болбосо бүтүн сандардан дагы сырткары number түрүндөгү маалымат дагы infinity же болбосо чексиздик деп аталган дагы бир маанини өзүнө сактай алат экен. Мисалы келгиле азыр биз ошону туюнтуш үчүн 57-сапта төмөндөгү кодду жазып өтөлүк. Азыр мен ушул infinity number дегенди азыр console log менен экранга чыгара турган болсом достор, төмөндөгүдөй жыйынтыкты көрсөк болот. Көрдүңүздөрбү, бизге маани катары 58-саптын жыйынтыгы катары infinity деген кайсы бир маани чыгып жатат. Бул эмнени билдирип жатат? Эгерде достор 57-саптагы инструкциянын барабардыктын оң жагын жакшылап карай турган болсоңуздар, биз кайсы бир санды нөлгө бөлүп жатабыз. Эгерде сиздер математиканы жакшы окуган болсоңуздар, ушундай бир эреже бар, санды нөлгө бөлгөнгө болбойт.
же болбосо санды нөлгө бөлсө кайсы бир чексиз сан келип чыгат экен. Ошондуктан биз кайсы бир жерден кайсы бир санды нөлгө бөлүп алган болсок, анда биз ушундай infinity деген сыяктуу чексиз санды алат экенбиз дагы. Анан JavaScript'те дагы биз ошол маани менен дагы кайсы бир нерселерди кыла алат экенбиз. Башкача айтканда достор, infinity кыргызчага чексиз сан деп которулат экен достор. Анан ал ошол number'дын баягы эле бүтүн жана ондук сандай эле дагы бир мааниси болуп эсептелет экен. Андан кийин дагы ушул infinity'ге бир аз окшошкон дагы өзгөчө ошол number тибине тиешелүү болгон дагы бир маанилердин түрү бул not a number деген маани. Келгиле, азыр мен 60-сапка төмөндөгү кодду жазып өтөйүн. Азыр бул кодду сактап туруп обновление кыла турган болсок, көрдүңүздөрбү? 60-сапта достор not a none деген кайсы бир сөз чыгып жатат. Башкача айтканда, биз кайсы бир текстти же болбосо number болбогон кайсы бир маалымат тибинин маанисин кайсы бир санга көбөйтөлүк десек, биз none дегенди алып жатабыз. None деген эмнени билдирет достор? None деген бул кайсы бир аббревиатура. Анын чечмелениши not a number деп чечмеленет достор. Башкача айтканда, сан эмес деп которсоңуздар болот. Ошондуктан биз кайсы бир математикалык операцияларга туура эмес келген маанилер менен иш кыла турган болсок, биз ушундай not a number деген number маалымат тибине тиешелүү болгон дагы кийинки маанини алсак болот экен. Ушул numberге тиешелүү болгон корутундуну кыла турган болсок, биз ал жака кайсы бир бүтүн же болбосо ондук бөлчөктөгү терс же оң сандарды сактасак болот экен. Алар менен кайсы бир операцияларды аткарсак болот экен. Мисалы плюс операциясын. Сандардан дагы сырткары infinity жана none деген ошол number маалымат тибине тиешелүү болгон өзгөчө маанилер бар экен достор. Достор, анан ушул алууда сиздерге азыр мен жаңы бир операторду көрсөткүм келип жатат. Ал оператордун аты type of деп аталат. Эгерде биз мисалы кайсы бир өзгөрмөгө же болбосо кайсы бир өзгөрмөнүн тиби, маалымат тиби кайсыл экенин билгибиз келсе, биз type of деген операторду колдонсок болот. Ал төмөндөгүдөй жазылат. Type of деп туруп, эгерде биз бул жака мисалы some number деп жаза турган болсок, келгиле, мен азыр браузерди жаңылай турган болсом, көрдүңүздөрбү? 63-саптын жыйынтыгы, башкача айтканда type of some number'дын жыйынтыгы number деп берип жатат. Башкача айтканда, эгерде биз type of'ту жазып туруп, анын жанына өзгөрмөнү жаза турган болсак, ал өзгөрмө кайсыл типте экендигин бизге көрсөтүп берет экен type of оператору. Type of операторундагы башка түрдөгү жазуусу бар достор. Аны биз мисалы функция түрүндөгү жазуусун колдонсок болот. Анын үчүн type of деген сөздөн кийин дароо эле кашаларды ачып жаап туруп, ал жака келгиле, кайра эле another number'ды берип туруп сактай турган болсок, жана аны консолдон карай турган болсок, көрдүңүздөрбү, бул жака дагы number деп чыкты. Андан кийин достор, сандарга тиешелүү болгон, бирок бир аз чоңураак сандарды туюнта турган биз мурун лекцияларда карап өткөн маалыматтын дагы бир түрү бул big int. Аны биз айтып өткөнбүз, өтө чоң сан дегенди түшүндүрөт. Келгиле, мисалы мен бул жака биз аябай мисалы триллионер же болбосо өтө бай адамбыз деп коелук. Анан биздин байлыгыбызды ошол акчанын өлчөмүндө чыгара турган болсок, анда төмөндөгүдөй ушундай чоң санды жазып туруп, аягына n белгисин жазып туруп, анан келгиле, азыр мен console log деп туруп достор, азыр жазып өткөн type of операторун колдонуп, биздин money деген өзгөрмөбүзгө колдоно турган болсок, биз консолдо big int деген жыйынтыкты көрүп турабыз. Башкача айтканда, 67-сапта биз ошол money'дин кайсы типте экендигин чыгарып бер дедик. Анан анын тибинин аталышы big int экен. Биз күткөндөй эле болуп чыкты достор бул дагы. Андан кийинки маалымат тиби бул string деп аталган маалымат тиби достор. Биз аны билебиз, ал sub деп которулат. Же болбосо текст түрүндөгү маалымат деп түшүнсөңүздөр болот достор. String тибиндеги маалыматты аныкташ үчүн биз төмөндөгүдөй кодду жазсак болот достор. Биз азыр 70-сапта str деген жаңы өзгөрмөнү аныктадык дагы, ал жака ушундай тырмакчалар менен достор, кечиресиздер, кайсы бир текстти белгилеп өттүк тырмакчалардын ортосунда. Ошондуктан биз кайсы бир маани тырмакча менен аныктай турган болсок, ал string деп аныкталат экен достор. Ошондуктан бул башкача айтканда JavaScript'тин интерпретатору ушул str деген өзгөрмөнү sub тибиндеги маалымат деп түшүнөт экен. Андан кийин достор, келгиле дагы экинчи өзгөрмөбүздү аныктап өтөлүк. Ага келгиле str2 деген маанини берип өтөлүк. Андан кийин бул жака
жашоо керемет деп ушинтип аныктап өтөлүк. Анан бул жакта достор ушундай көрдүңүздөрбү, бир эле түрдөгү кашалар менен, каша эмес, тырмакчалар менен дагы кайсы бир текст түрүндөгү же болбосо сап түрүндөгү маалыматты аныктап өтсөк болот. Бирок негедир азыр мен сактай турган болсом, VS Code автоматтык түрдө бир тырмакчаларды эки тырмакчага алмаштырып коюп жатат. Бирок негизинен ошол бир тырмакча менен дагы тексттерди аныктасак болот экен. Анан келгиле достор, дагы тексттерди аныктоонун, саптарды аныктоонун кийинки жолун көрсөтүп өтөйүн. Мисалы, келгиле азыр бул жака биз кайсы бир фразаны аныктап өтөлүк. Анан аны мен төмөндөгүдөй ушундай тескери тырмакчалар менен ошолордун ортосуна кайсы бир текстти аныктасам болот экен достор. Келгиле мен бул жака менин атым деп жазайын дагы. Анан достор, бунун эң негизги өзгөчөлүгү ушул өйдөдөгү эки мисалдан, ушул тескери тырмакчанын ичиндеги тексттин өзгөчөлүгү, эгерде биз кайсы бир башка текст өзгөрмөсүн же болбосо кайсы бир номер тибиндеги маалыматты ушул текстке киргизгибиз келсе, бириктиргибиз келсе, анда биз төмөндөгүдөй жазууну жазып көрсөк болот экен. Доллар белгисин жазып туруп, ушундай бөйрөкчө же болбосо тармалгачыларды ачып, анан мурун атап өткөн, аныктаган, маанисин аныктап өткөн, жарыялаган өзгөрмөлөргө кайрылсак, ушул менин атым деп туруп, андан кийин ушул боштукчадан кийин доллар менен ушул тармал кашалардын ичинде эмне берилген болсо, ошол нерсе чыгат экен. Азыр мен келгиле муну экранга чыгарайын. Console log менен. Эгерде мунун жыйынтыгын азыр карай турган болсок, көрдүңүздөрбү, менин атым деп туруп, башкача айтканда биз 72-саптын 1-бөлүгүндө аныктаган менин атым деген сөз чыкты. Андан кийин биздин ошол str деген Маниси Нурбек деп аталган текст же болбосо сап түбүндөгү маалыматыбыз ушул жерге кошулуп чыгып берди. Башкача айтканда, муну деген достор эмне деп коет? String интерполяция деп коет. Техникалык термин менен айтканда. Биз бул жака дагы башка нерселерди жазып, башка саптарды дагы киргизсек болот экен. Мисалы, str2-ни жазып туруп, бул жакты жаңылай турган болсок, көрдүңүздөрбү? Менин атым Нурбек, жашоо керемет деп бардык ушул эки стрингти ушул менин атым дегенден кийин уда кылып биз аныктагандай кылып чыгарып берди. Андан кийин достор, биз ошол кайсы бир саптарды, ошол анын ичине дагы башка саптарды киргизип, бириктиргенди үйрөндүк. Анан ошондой кылуунун дагы башка жолу бар. Мисалы, келгиле let phrase 2 деп туруп, бул жака жанагы str1 менен str2-ни бириктирип өтөлүк. Биз бириктиргенде, башкача айтканда, кайсы бир саптарды биз аларга ошол сумма же болбосо плюс операторун колдоно турган болсок, достор, бул жакта математикадагы сандарды кошуу оператору эмес. Эгерде биз саптар жөнүндө сүйлөп жаткан болсок, анда ал плюс оператору саптарды жөн гана бириктирип коет экен. Ал кандай десеңиздер, азыр келгиле биз phrase 2-ни азыр консольго кайра чыгаралык. Анан ал жактан төмөндөгүдөй жыйынтыкты азыр байкасаңыздар болот, достор. Сактайбыз дагы. Көрдүңүздөрбү, эгерде мен жаңылай турган болсом, 75-сапта Нурбек жашоо керемет деп чыкты, бирок ошол Нурбек менен жашоо керемет экөө бири-бирине кошулгандыктан Нурбек менен жашоо кереметтин ортосунда эч кандай боштукча болгон жок. Аны биз төмөндөгүдөй кылып оңдосок болот экен, достор. Кайсы бир тырмакчаны ачып, боштукчаны кое турган болсок, бул дагы сап болуп эсептелинет экен дагы. Андан кийин дагы плюс белгисин коюп туруп, кодду аткара турган болсок, Нурбек менен жашоо кереметтин ортосунда кайсы бир боштукча пайда болду. Ал боштукча ушул жерде жазылган болчу. Башкача айтканда, биз саптарды бири-бирине ушул плюс белгиси менен кошуп кете берсек болот экен. Анан ал саптарды биз дароо эле маанисин аныктап кетсек болот экен, же болбосо мааниси мурда аныкталган өзгөрмөлөргө кайрылсак болот экен, достор. Андан кийин келгиле бул жака дагы console log деп туруп, келгиле type of оператор менен текшерип өтөлүк. Мисалы, келгиле str3 эмес, phrase текшерип өтөлүк. Андай боло турган болсок, достор, азыр бизге string деген жазуу чыгыш керек. Башкача айтканда, phrase деген өзгөрмөнүн тиби, же болбосо маалымат тиби string экен. Биз аны ушул консолдо чыгарылган жазуудан көрүп алып жатабыз, достор. Достор, биз саптардан дагы сырткары boolean деп аталган логикалык типти дагы карап өткөнбүз. Келгиле азыр ошолордун мисалдарын жазып өтөлүк. Келгиле мен бул жака конспект кылып boolean деп жазып коеюн дагы. Анан кыргызчасы логикалык тип, бул жака маанилерин жазып коелук, чын же жалган деп. Башкача айтканда, бул тип, мисалы, string же болбосо номерден айырмаланып, өзүнө мүмкүн болгон эки эле маанини камтай алат экен. Мисалы, келгиле ошол эле Нурбектин никелүү экенин аныктай турган никелүү деген
кайсы бир өзгөрмөнү аныктап, ага келгиле true деген маани берелик. Башкача айтканда, биз true деген маани аркылуу кайсы бир нерсенин чын экендигин айтат экенбиз. Анан биздин учурда биз Нурбек никелүү экенин айтып жатабыз. Же болбосо let деп туруп бактылуу деген өзгөрмөнү аныктайлык дагы, анан ал аркылуу Нурбектин бактылуу экенин айтып өтөлүк. Биз буларды дагы азыр console log менен чыгарсак болот экен экранга. Муну сактап туруп баракчаны жаңылай турган болсоң, көрдүңүздөр, бул жакта true деп азыр мааниси чыгып жатат. Андан достор, биз көпчүлүк учурда ушул чын же калпты кайсы бир сандарды, же болбосо кайсы бир нерселерди бири-бирине салыштырып, же жашоодо кайсы бир нерсе, кайсы бир кубулуш чынбы калп экенин билип, ошого жараша программанын жүрүшүн аныктасак болот экен. Анан бул жакта келгиле азыр эң жөнөкөй мисалды кылып өтөйүн. Мисалы эки санды салыштырып, ошол мисалы кайсы бир сан экинчи сандан чоң экендигин туюнта турган төмөндөгү кодду жазып өтөйүн. Бул жакта достор 82-чи сапта мен азыр is greater деген кайсы бир өзгөрмөнү аныктап жатам, бирок анын оң жагында кайсы бир 4 чоң 1 деген жазууну жазып өттүм. Бул деген салыштыруу оператор достор. Анан салыштыруу операторунун жыйынтыгы бул boolean болуп эсептелинет. Башкача айтканда, салыштыруунун жыйынтыгы чынбы же калппы деген маанини жөнөтөт экен бизге. Анан биздин учурда 4 бирден чоңбу деп айтып атабыз. Анан биз билебиз 4 бирден чоң, ошондуктан greater дегендин мааниси, is greater деген мааниси true деген boolean типтеги маанини бизге кайтарат экен. Ошондуктан is greater'дин мааниси true болот дагы 83-чү сапта бизге true деген белги чыгыш керек. Анан маанилүү нерсе достор, boolean типтеги же болбосо логикалык типтеги өзгөрмөлөргө аталыш берип жатканда көпчүлүк учурда мисалы англис тилинде мисалы is greater чоңбу дегенди билдирет. Анан көпчүлүк учурда is деген кайсы бир баш сөздү жазып, андан кийин кайсы бир сыпат жазабыз да. Is bigger, is greater, ушул сыяктуу болгон кайсы бир аталыштарды аныктап болот экен. Буга дагы буюрса кийинчерээк токтолобуз достор. Аз келгиле биз кодубузду сактап туруп аны аткаралык. Аткара турган болсок, көрдүңүздөр, 83-чү сапта true деген белги чыгып жатат. Башкача айтканда is greater'дин мааниси true экен, чын экен. Анан келгиле адаттагыдай эле console log менен биз type of операторун колдонуп, келгиле никелүү дегендин кайсыл типте экендигин билип алсак болот. Эгерде биз аны аткара турган болсок, 84-чү саптын жыйынтыгы катары boolean деген белги чыкты. Башкача айтканда, никелүүнүн маалымат тиби күтүлгөндөй эле boolean болуп эсептелинет экен достор. Маалыматтын кезектеги түрлөрү менен таанышканды улантабыз достор. Ал азыр ошол атайын null деп аталган маалыматтын тиби достор. Эми кыргызча жагында 0 деп түшүнсөңүздөр болот, бирок бул сөзсүз түрдө эле баягы 0 деген цифраны, санды туюнтпайт. Мисалы, аз мен төмөндөгүдөй кодду жаза турган болсом достор, биз муну мындай деп түшүнсөк болот. Кайсы бир some variable деген өзгөрмөнү аныктаптырбыз, анан анын мааниси катары null деген атайын бир маанини берип жатабыз. Null деген маани бул кайсы бир бар маани, бирок ошол эле учурда ал эч нерсени туюнтпайт экен да, ал мындайча айтканда так аныкталышы жок экен. Бул башкача айтканда кайсы бир boolean эмес экен, кайсы бир string эмес экен, же болбосо кайсы бир номер эмес экен, же болбосо кайсы бир big int эмес экен. Бул жөн гана null, 0, мындайча айтканда мааниси жок деген түшүндүрөт экен. Мааниси аныкталган, бирок мааниси жок деген түшүндүрөт экен. Келгиле аз төмөндөгү кодду жазып өтөлүк достор. Эгерде ал кодду аткара турган болсо, көрдүңүздөр, null деген биздин жыйынтык маани катары чыкты. Андан кийин келгиле аз type of оператор менен дагы муну бир сыйра текшерүү өтөлүк. Мисалы, some variable'дын тиби кандай экенин билиш үчүн. Эгерде азыр 89-чу саптагы кодду аткара турган болсок, бул жака көрдүңүздөрбү, object деген маани келип чыкты. Башкача айтканда, бул дагы кайсы бир деңгээлде объект болуп эсептелинет экен. Биз мурун айтканбыз, негизи эле JavaScript'те бардык маалымат типтери булар объект болуп эсептелинет, бирок алардын ичинде примитивдүүлөр өзүн объект катары алып жүрөт, бирок булар мындай татаал түрдөгү маалыматтар болуп эсептелинбейт деп. Башкача айтканда, эгерде type of деп туруп some variable деп null деген мааниси бар кайсы бир өзгөрмөгө ушул операторду аткара турган болсок, type of деген, анда биз object деген жыйынтыкты алат экенбиз. Андан достор, дагы ушундай nullга окшогон дагы башка маалыматтын тиби бул undefined. Бул undefined'ти биз аныкталбаган деп которобуз достор, баган. Муну баягы биз кодду эң алгач жазып баштаганда көргөнсүздөр. Мунун мааниси төмөндөгүдөй да достор.
Эгерде мына төмөндөгүдөй кодду жазып туруп, эле some variable 2 деп аныктап алайын. Анан бирок аны жөн гана жарыялап туруп достор, ага эч кандай маани бербей турган болсом, кайсы бир өзгөрмө негизи эле жарыяланып, бирок ага кайсы бир маани барабарланбаган болсо же болбосо аныкталбаган болсо, анда ошол өзгөрмө undefined деген типте болуп калат экен. Же болбосо аныкталбаган деген. Анткени эгерде бизде маани жок болсо, JavaScript билбейт да аны кайсыл типке алып барарынчы, кайсыл типке окшоштурарын. Ошондуктан бул undefined болуп калат экен. Эгерде азыр console log'дап туруп some variable 2 дегенди чыгара турган болсок экранга, бизде undefined деген чыкты. Эми келгиле достор, кийинки кодду жазып өтөлүк дагы. Бул аркылуу биз ошол some variable'дын типин билгибиз келип жатат. Эгерде биз ушул 94-саптагы кодду аткара турган болсок, бул жакта undefined деген маани чыкты. Башкача айтканда, кайсы бир өзгөрмө аныкталып, жарыяланып, бирок анын мааниси аныкталбаса, анын тиби undefined болот экен дагы. Анан аны колдоно турган болсок, бизде ушундай undefined деген сөз келип чыгат экен. Бул ушул маалыматтар типтерине болгон биздин практикабыз болуп өттү достор. 7-чи ошол жөнөкөй типтеги маалымат болгон символ дегенди биз кийин объектилерди карап жатканда кененирээк талкуулап өтмөкчүбүз.